оңго бурулабыз. Оңго бурулабыз. Биринчи скорость менен кетебиз, Басабыз. Кеттик, басабыз. Биринчи скорость менен басабыз. Биринчи скорость экинчи скорость алмаштырабыз. Жылдамдык кошобуз. 3-кө өтөбүз, 3-кө. 4-нчы жылдамдыкка. 4-нчы жылдамдыкка өтөбүз. 4-нчы жылдамдык. 5-нчи өттүк, кабылга болсун. Жеңил. Оттолокчу менен. 3-нчы скорость. 3-нчы жылдамдык. Жакшы. 4 көтөбүз. 4 көтөбүз. 4. Birge. Beşge. Hop. Azamazlar. Korpus'ta kalağız. Gelin. Korpus'ta kal. Gelin turağız. Yine ne aralıklar bak. Yaxşı. Eng ushbu yerlarda qo'lni bilan yurib, tereyin qiladi. İyi chiqarasiz. Ag'ir jo'ni. Üçüncüsünde tereyin dem alıp butun içine qarmab turasiz asmanda. И таштайбыз. И колдорду буктап эркин коюп тургай. Так, азаматlar. Азаматlar. Театрда партнер менен иштөөдө билесиздер, актерлук чеберчиликте угуу, көрүү, сезүү деген эң маанилүү 3 принцип бар, эми жана жасагандай баарыбыз бут менен көнүгүү жасап, бири-бирибизди көрүп, сезип, так, оң бут, сол бут, кайра ордуна, угабыз. Бири-бирибизди угуп. Так, кеттикпи, даярбызбы? 1, 2, 3. И кеттик. Жақсы. Эми колго жасайбыз, колго кулак кандай канчалык угабыз колго. Так. И Далага. Так, өзүңүз жасап көрсөңүз. Сен неме? Өзүңүзгө башый берип. Өзүңүз жасап көрсөңүз. Ой. Я ритмге чыккыз буда. Так, ким чипет? Так, эми бүгүнкү жашоодо смартфондор, виртуалдык жашоо, баарыбыздын баягы көпчүлүк убактыбызды алып атат. Анан китеп окуган адам мындай азайып баратат да. Анан жакшы жаңылык
Жақында эле биздин Маданият министрлигибиз социалдык желилер аркылуу мындай окурман журтугуна кайрылды. Кайсы китепти көбүрөөк окуганды каалайт окурмандар да. Сурамжылоодо ким кайсы китепти көбүрөөк окугусу келсе, ошол автордун же ошол чыгармалардын жыйнагы көбүрөөк болсо, ошону басып чыгарабыз. Буюрса биз бул азыркы этюд аркылуу, көрүнүш аркылуу биз виртуалдык жашоодон элди мындай китеп дүйнөсүнө чакыралы деген бир ниет бар. Азыр баарыбыз сахнадан кетебиз, тең экиге бөлүнүп, анан смартфондорду алабыз, анан азыркы көнүгүүнү жасап көрөбүз. Мен кеттик дегенде ичиштен пульсанатынан 1-2-3 деп турган чыга баштайбыз. Баарыбыз бир моментте эмес, ар ким аргандай учурабыз, ар. Дайымсызбы? И кеттик. Assalamualaikum, hey. Qandaysiz? Sog'lik, bola-chaqa, uy-bular. Nevalar tinchmi? Vital, to'yga qachon borasiz? To'yga. Yaxshi. O'sha boyaga men aytgan bermasang yaxshi bo'ladi deb boya kraskanicha. Tubishli kraska. Qachon borasiz? Portret isteydi o'sha. Olcayda olur düşen Yok. Kıyaldanı açı. Toğlar açık atarız. Bayağı su başı. Son bir yerinde bayağı. O şeyle süre tartışıyor. Плато қалпағын киген кезде, асқасы көгі сыланған кезде, мен дағы жолға шығарылған сол жақта Ұлысың қырғыз жері нұрдан бүткөн, сұлысың қырғыз жері ұрдан бүткөн. Ысық көл, жердің көзі қырлар қашы, адырлар көкірігі тұқырғашы, дайралар қан тамыры жоқыта жүрседі. Кен күзді гүлденелі қырғыз жері, күн жүзді берекелі қырғыз жері. Жылдыздар көк бетінен өчкөн кезде, жарық нұр жер жамалын өпкөн кезде, көл чалқып толық қойнын ашқан кезде, бел жарқып таң күлкісін чачқан кезде. Көркіне көр қошылат қырғыз жері, сезілет адыленің бейбіті. Ұлысың қырғыз жері нұрдан бүткөн, сұлусың қырғыз жері. Барыс бирис қарайыз. Барын қара. Сен сау болу. Мен қуанып кеттім дағы, ошоңды бірінші құрметіне оқып оқысам. Асқасы жылысқанға енгізді. Мен дағы жолға шыған қолымызы, ұшақтан ой қыларым Ұлысың қырғыз жері, нұрдан бүткөн, сұлысың қырғыз жері, нұрдан Қалпағын киген кезде асқасы көк асманға тиген кезде мен дағы Бүгінгі қырдаалға байланыштуу
жалпы эле кыргыз журтчулугу ичинде мынабы маданий массалык иш чаралары менен иштей турган, анын ичинен оюн зоок кечелерди уюштура турган маданий мекемелердин иш ыргагы азыркы ушу биздин көрүнүштөгүдөй режимге түшүп калганын көрүп турабыз да. Биз дагы ошол кырдаалга байланыштуу жалпы эл менен бетме-бет иштөөгө убактылуу чектөө киргизилип тургандыктан биз спектакльге киришүү көнүгүүлөрүнү жасап аткан учурубуз да. Азыр мына жалпы театрдын жамааты менен биз бүгүнкү күндөгү ритуалдык жашоонун кантип чыгуу жөнүндөгү чакан этюдту көрсөтө алдык. Жалпы эле учурда адамдар китеп окуудан бир аз четтеп калгандай өңдөнөт да. Анткени бардыгы эле ошол мобилдик каражаттар элдерди бийлеп алган өңдөнөт. Ошо элди ритуалдык жашоодон чакырып китеп окууга үндөп жаткан бир көрүнүштү бүгүн биз тартууладык. Мындан ары дагы аралыктан иштөөдө биз жалпы театрдын актер актрисалары менен ушундай көнүгүүлөрдү, этюдтарды байма-бай даярдап, өзүбүздү сахна ишине даярдап келе жатабыз да. Так, азыр Жосуңуздар. Асым менен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Так, Даярсызбы? İyi de olabыз. İyi get. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Азыр мына Кыргызстан эмес, негизи бүт дүйнө боюнча кырдаал ушундай мезгилде, пандемия убагында кырдаалга жараша адам баласы багынып, сен заманга, заман сага бактырса, сен заманга бак деген ошол эмеге туура келип калды да. Мына ошол сыяктуу эле биздин дагы отпускадан кийинки чыгармачылык ишибиз башталды. Мисалга биз ар дайым даяр болуп туруш үчүн мисалга пластика керек, бизге үн керек, бизге чыгармачылык керек, бизге даярдык керек демек. Ошол мезгилде аралыктык сактоо менен кандай болбосун ушул күндөрдө биз ушундай жакшы биз өзүбүздүн даярдыгыбыз менен жүрүүгө мажбурбуз, биз милдеттүүбүз. Мына эми биздин иш башталды кадимкидей эле. Ошол мезгилде биз мындай өзүбүздүн көнүгүүлөр менен баштап, анан ошол эле мезгилде чыгармачылык менен машыгып, ошол эле мезгилде мына алдыбызда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү келатат. Мына ошого даярдык менен, андан тышкаркы башка майрамдарга даярдык менен иш башталды. Биз кадимкидей репетиция жасап, ошого даярдык көрүп, ырдап, бийлеп, ойноп дегендей. Кээ бирки театралдык көрүнүштөргө даярданып, ошол процесстердин бардыгы жүрүп жатат, башталды. Мына ошого байланыштуу негизи иштеп атабыз. Kollarını alga surarız. İyi boşa boyunca artlar. Artlar bunlar.
Жақсы. Эми сахнада сіздер көп жылдық тәжірибеңізден білесіздер. Сахнада тақ сүйлі дыбыштарды ең ақырғы орын отырған көрүүчүгө жеткириш үчүн дайыма спортчулар сыяктуу артисттер дагы машыгып турат. Анан дикцияны жакшыртуу боюнча дайыма биз машыгууларыбыздан ары көрүп турабыз. Ошондуктан күндө машыгып жүргөн, буга чейин машыгып келген көнүгүүлөр менен машыгып көрөлү. Так. Биринчи дем алуудан баштайбыз, Баарыбыз мурдубуз менен дем алып, анан желди акырындан ооз менен кеттик, дем алабыз. Чыгара баштайбыз ооз менен. Болот. Экинчи жолу кайра дем алдык. Акырындан үнөмдү чыгара баштайбыз. Жақсы. Үчүнчүсүндө демди ичке алабыз дагы кармап турабыз. Оңго чейин ичибизде санайбыз. Ийге. Кармап турабыз. Оңго чейин кармап турабыз. И шарт чыгарабыз. Үш. Жақсы. Эми акырындан үндү ойгото баштайбыз. Дем алабыз дагы төмөнкү эски менен. Көмөкөй менен. Ошол ичибиздеги дем качан түгөнмөйүнчө кармап турабыз. Так, даярбызбы? Дем алдык. Кеттик. Демди, жанагы демди түгөнгөнчө. Так, эми экинчи жолу дем алабыз дагы. И дем алабыз, кеттик. И. Жақсы. Шығарып. Еми, жоғыртып тұтанды. Аяқпызбы? И дем алабыз. Кет. Дем алып тұрып, 30-қа чейін санайсыз. 30-қа чейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, басыл менен. Артты көрүүчүгө үндү ырытып атабыз, Барыңыздан ескертүү. Беззвучный режимди коюп коебуз. Канча машыгып атканда. Беззвучный режимди коюп. Бизге жаңы режиссер келип, эң негизгиси биз баягы ушул театрдын мыкты режиссеруна зар болчук. Азыр ошол Курманбек Ниязбеков деген режиссер келип, бизди эртең менен саат 9-да иш башталат бизде. Анан ошол жанагындай мастер-класс, кыймыл аракет,
сүйлөө речь деп коет, сценический речь деген ушундай театрга байланышкан иштер менен ушул өзүбүздүн жумушубузду баштап атабыз. Эң негизгиси ушул ар бир чыгармаларыбызды мындан кийин эми ушул онлайн аркылуу берүүгө аракеттенип атабыз да. Биздин жанагы бир чыгармада бирөө жумуштан кетип калат да, ошонун ордун толуктап, анын ордуна башка актёрду даярдоодо дагы ушул режиссердун бизге өтө эмеси зор да, аракети. Ошондой иштерди алып барып атабыз. Кудай буйрса эми кырдаал оңолуп кетсе, ушундай илдеттен чыксак, мындай ыйык сахнабызда зал толгон эл менен буйрса, ошол азыр эми бул биздин азыр жасап аткан нерселер бул ошол даярдык деп ойлойм. Буйрса ошол бүт жасаган эмгегибизди ушул залыбызга толгон эл менен ыйык сахнада көрүшөбүз деген үмүтүм бар. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Азыркы учурда баарыбыз башыбыздан өткөрдүк. Ошол коронавирус баягы тумоосунан бүткүл дүйнө, анын ичинде биздин өлкө дагы жабыр тартып, көп жакындарыбызды жоготтук. Мындай учурда сактануунун бир гана жолу ошол дайыма ошол өзүбүздү медицина кызматкерлери айткан бет кап, антисептик каражаттар менен сактайт экенбиз. Анан элден улак болуу. Мүмкүн болушунча эл топтолгон жерлерге барбоо. Бирок биздин театрдын иши билесиздер, баягы массалык иш-чараларга кирет. Бизде дайыма баягы көрүүчүлөр болот дегендей туруктуу көрөрмандарыбыз бар. Ошондуктан ошол тумоо башталгандан бери биздин баягы жумушубуз мындай бир аз мындай үзгүлтүккө учурагандай болуп калды. Бирок ага карабастан биз онлайн форматта иштегенге аракет кылып аттык. Эми Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын артисттери менен биргеликте дайыма баягы санитардык эрежелерди туура сактоо менен бет кап кийип, антисептик каражаттарды сеп, анан аралыкты кармап баягы машыгууларды жүргүзүп атабыз. 10 августтан баштап расмий түрдө жумушка киришип, баягы бир ай бою эс алып артисттерибиз азыркы учурда баягы актёрдук чеберчилик менен элге баягы сөзүбүздү туура жеткирүү максатында техника речи деп коет, сахна тили сабагын баягы машыгууларды өткөрүп атабыз. Андан сырткары вокал сабагын өтүп баягы үнгө машыгууларды жасап, азыркы учурда баягы толугу менен жумушка киришип жаткан чагыбыз. Эми жакында буйрса алдыда биздин мамлекет үчүн, өлкө үчүн эң бир зор мааниге эгемендүүлүк майрамы, ошого дагы даярдык көрүп атабыз. Андан сырткары дагы башка иш-чаралар бар. Андан бөлөк биз буга чейин көрүүчүлөрүбүзгө социалдык баракчаларыбыз аркылуу мындай элди руханий жактан баягы колдоо максатында ар кандай чыгармаларды тартып онлайн форматта элге берип аттык. Ошол жумушубузду биз мындан ары да уланта беребиз. Качан өлкө жетекчилери ушундай массалык иш-чараларга уруксат бермейинче. Ага чейин биз дагы көрүүчүлөргө жакшы жаңылыктарыбызды бөлүшүп турабыз. Андыктан Баткен драма театрынын социалдык баракчаларына маал менен тез көз чаптырып туруңуздар.